Тамак аш бышыруу, даярдоо, сактоо жана коюу ичүүгө ылайыкталган үй тиричилик буюмдары, идиш аяктар мурдагыга салыштырмалуу бир топ өзгөрдү десек жаңылышпайбыз. Учурда кайсы жакка конокко барбайлы тамак аштан да анын салынып турган идишине кызыгуу да көп жаралат. Азыркы учурда көбүнчө ак фарфор посудалар кетип атат. Себеби күн жылып кафе, ресторан, пансионаттар болуп, ак идиштердин сезону болуп атат. Андан сырткары азыр посуданын сезону көбүнчө күз айында. Кыздар кыз берип, келин алып, ошондо той жасайт эмеспи? Ошол убакта башталат. Мындан бир канча жыл мурун кристалл өңдүү айнек идиштер көп колдонулган болсо, учурда алтын түстүү идиштер модада жана аны сатып алуучулар да көп экенин айтышат. Азыр золотолор мода болуп атат, стекло, мындай ярустар мода болуп атат, могу столдун үстүндө турган. Көбүнчө мындай 1-2 жыл мурда мондай стекло кетчи, азыр булар уже көп өтпөй, элдин көбү уже ушундай золотолорду кое башташты столдордун үстүнө. Идиш аяк тандоодо канчалык сапаттуу алсаңыз, ошого жараша баасы болот. Фарфор жана керамикадан жасалган идиштер башкаларга салыштырмалуу бышыгыраак келет. Чети кетилип, сынып сиздигүү арага салбайт. Анан дагы бир кеңеш, эч кандай гүлдүү эмес, аппак өңдүү идиштер учурда трендте. Айпер Адамкулова, Алтынбек Кубанычбеков, Нью ТВ, Таң Маанай.